Саламатсыздарбы, эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Биз бүгүн чет өлкөдөгү Кыргызстандын элчиликтеринин ишмердүүлүгү, мигранттар менен карым-катышы, алакка катышы туурасында сөз кылабыз. Студиянын конокторун тааныштыра кетейин. Кыргызстан Тышкы иштер министрлигинин консулдугу башкарма башчысы Айдит Эркин жана жазуучу, коомдук ишмер Топчугүл Шайдуллаева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Негизи эле мигранттар темасы бул курч темалардын бири болуп эсептелет. Анан акыркы мезгилде бул тема күн тартибиндеги бир эң маанилүү маселеге айланды окшойт да. Бул биздин Азаттыктын сайтына келген каттардын мазмунунан көрүнүп жатат да. Анан негизи эле ошол чет жактарда иштеп жүргөн Кыргызстандын жарандары Кыргызстандын бир жылдык бюджетине тете акча которот деп айтылып жүрөт. Мындайча айтканда баягы Кыргызстанды багып жатат деп дагы айтсак болот экен да. Анан ошол мигранттар элчиликтердин кызматкерлеринин жасаган мамилесине көп дооматтарды айтып жатышат. Мына жакында эле биздин ошол Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиева элчиликтин алдына барып, андагы бир көрүнүштү чагылдырган эле. Азыр ошол көрүнүштөн кыска үзүндү угуп алып, анан талкуубузду баштасак. Вице-консул албетте мен билем, мен айтып атам, пресс-атташени телефон аркылуу, ички телефон аркылуу чакырып коюңуз. Мен номерин билбейм анын. Номерин билбейм. Номерин билсе чалып берет элем сизге. Не проблема менен каралбагын жалаң акчаны алышат да. Жөнөкөй эле мисалы үчүн кладыш, мисалы үчүн Кыргызстан жараны деген окуяга деле мисалы үчүн 1000 же 1000,500 алып коюшат. Өзүбүздүн посольствого мына кыргыздарга жардам бергендин ордуна кайрадан кыргыздардын акчаны эме кылат да. 2 чейин обедкенде деле 2ден өтүп мына отурабыз. Күтүп убактысы менен ачпайбы деп мен да ошо кыжаалат болуп отурам. Ошо эмне. Мен баламын паспорту жоголгон, телепаспортко келип, мен 20 күнүнөн кийин болот дейт. Күнүгө келип кабар алам, жок. Мына келсең, мына ишиңди таштап келесиң, 2 саат отурасың. 1 саатка суранып келет да, анан 3 саат отурабыз ошол жерде. Жол киресине эсептен анан жол убак. Нормально отношение кылышпайт экен. Сразу эле сөздөрүн кыйкырып айкырып эле жанагы келгендерди басып коюшат экен буларчы. Сөз менен. Эмнеге келгениңди билбей калат экенсиң. Айкырып кыйкырганда. Чын. Киргенимде эле жалаң орусча сүйлөп туруп алышкан. Анан ошол жерде карапайым элдер дагы бар эле, бесералар бар, орусча билбегендерчи. Ошолорду орусча сүйлөп эле орой мамиле жасап, сыртка чыккыла деген да. Давай деп. Утеря. Паспортун. Паспорт. Болгону бакта кезек бланка деген жок болду. Жок, эртең болот, кийинки жума болот деп эмне ушинтип жатабыз. Үчүн айлыгын ала албай калса, же бирөөдөн алданып калса, посольствого кайрылышат. Посольствого келсе жабык болот, ардеке болот. Биздикилер карап деле койгон жок да. Мисалы үчүн мен Тажикстандын посольствосын көргөм, ошентип 1-2 жерге барып, немесинен акча неме кылып, бардыгын өндүрүп бербесе да, кача 50% өндүрүп берген мезгилдер бар да. Барды силер азыр бирге акча деп келип атабыз го турабы. Айдит мырза, өзүңүз уктуңуз, Москвадагы элчиликте жасалган мигранттарга жасалган мамиленичи. Анан Азаттыктын сайтына келген каттарда башка консулдук элчиликтерде дагы ушундай көрүнүштөр бар деп айтылып атат да. Негизи эле сиздин комментарийиңиз. Биринчиден, сиздин корреспондент, кабарчыңыз саат 2-де келиптир. Бизде күн тартиби боюнча Москвада 9:30 1-ге чейин документтерди кабыл алат. 1-ден 2-ге чейин обед, анан 2-ден 4-кө чейин алган документтерди обработка кылат, даярдайт. Анан 4-төн 6-га чейин кайра выдача болот. Анан ошо 4-төн 6-га чейин ким эртең менен үлгүрбөй калса ошолорду кабыл алат. Сиздин кабарчыңыз как раз ошо саат 2-ден 2:40-ка чейин ошол жакта туруп турду да. Бирок алдын ала макулдашылганда саат 2-де күтүп алабыз депчи, бирок ал макулдашуу аткарылган эмес да. Маселе ошол жөнүндө болуп атат да. Анан бул бир эле мисал болуп атпайбы? Бул биринчиден да, балким балким эгерде макулдашкан киши кабыл албаган мен себебин ошо азыр мен айта албайт экенмин, бирок мен негизи айтып атам да. Себеби айтпадыңарбы, обед бүттү, эч ким жок деп. Мен ошо күн тартып биринчиден. Экинчиден, мындай жана толук репортажда өзүңүздүн кабарчыңыз айтты, эч ким өзүнүн фамилиясын, толук фамилия, аты жөнүн берген жок депчи. Эми бул анонимка катары деп деле караса болот да. Бирок аты жөнүн айтпаганы алар коркушат да, кайра эле баягы иши чыгып күнү түшүп кайра келсе баягы машакатка түшөт да, кайра эле ошол кызматкерлер. Мен деле айтып берсем болот да, бирок мына корком, бирок момундай деп бир мындай жалган нерселердичи. Үчүнчүдөн, мына Сарыков Эмирлан жөнүндө да бир эме маалымат бар эле. Ошол жактан эжеси бир тууган айтты, мына
тууганыбыз ошо 15 эмеге кармалды, камакта азыр 1,5 айдан бери отурат. Тиги Абдисияев деген юрист 15 000 рубль алган, эчтеке жасаган жок депчи. Ошо ушундай айтып кетет элем. Ал биринчиден Сарыков Эмирлан Орусиянын жараны. Анан биз анын кайрылуусун карабай эле койсок болмок, бирок кыргыз болгон үчүн карайт экенбиз. 15 000 рублин ошо юристке, адвокатка берилгенде, бүт квитанциясы бар. Анан ал сотто ал иште каралат да. Бул боюнча бизге ошол Алмаз Абдисияев юрист дагы маалымат берген. Топчугул айым, айтсаңыз, сиз ушул жагдайга мына көп жылдардан бери мигранттардын укуктарын коргоп келесиз. Сиз кандай баа берет азыркы көргөн баягы көрүнүшкөчү? Болгом Орус Федерациясындагы элчиликте ушул биздин мигранттардын, эмгек мигранттардын укуктарын коргоо боюнча арыздарды карап барганбыз. Мына ошол жерде урматтуу элчинин пикири ушул мигранттарды кабыл алуу боюнча, алардын ошо иштеп жаткан ошо стили, ошолорго жасаган мамилеси бизди аябай таң калтырган ошол жылы. Анан эми бул элчиликтер оңолуш керек. Булар иштөө ыкмасын өзгөртүш керек. Раз биздин Орусияда миңдеген биздин жарандар иштеп жүргөндөн кийин элчилик ошол биздин чет жактагы жарандарыбыздын таяна турган төркүнү болуп саналат. Булар башына иш түшкөндө ошол жерге барышат да. Анан баары бир булар элчиликке байланууда. Орус граждандуулугун алайын десе дагы, жарандыгын алайын десе дагы элчиликтен справка алыш керек экен. Жумушунда проблема болуп калса, юристтен консультация алыш үчүн да карайлаганда элчиликке барышат экен. Мына ошондо мен өзүмдүн көзүм менен көрүп байкаганым, биздин элчилик өтө жабык экен. Баягы орусча айтканда недоступный экен. Элчиликке кириш, элчинин өзүнө кириш өзүнчө эле чоң проблема экен. Биз ошол жердеги эмгек мигранттар менен мен көзмө көз сүйлөшүп келгем. Эмнеге ушундай жагдай жаралып атат да ал жердечи? Баягы 10-20 күндөп кире албай жатабыз деп азыр эле аяктагы кишилер дагы айтып атпайбы, мигранттарчы? Такыр баягы кезек күтүп туруп, мисалы үчүн сиз айткан азыр саат 2-де тамак ичүү бүтөт эле, бирок дагы эле бүтө элек 3-4кө чейин отуруп атабыз депчи? Баягы жоон топ кезек ошол бойдон тургандай эле сезилет да. Жок, мен түшүндүрүп атпайм. 2-ден 4кө чейин документтерди обработка деп запрос жибериш керек Бишкекке, Кыргызстанга, аяктан жооп алыш керек. Анан эми статистиканы алсак, былтыр жеке эле Россия эмес, Орусия эмес, негизи бизде 31 өкүлчүлүгүбүз бар. Ошо 31 өкүлчүлүккө баарын санаганда 40 000ден көп кайрылып түшкөн. Анан бизде ошо 31 өкүлчүлүктө болгону 46 консул. Тиги Россияда болсо Москва, Екатеринбург, Новосибирскиди санаганда 10 консул. Күнүнө бир 150-200 киши кабыл алынат. Россияда Россиянын миграционный кызматтын маалыматы боюнча эле 380 000 биздин жаран бар. 380 000ге 10 консул күнүнө ошо 150-200 кишини кабыл алганда да өзүңүз түшүнүп атасыз, жетишпейт. Былтырында штат аз экен, кызматкерлер жетишпейт деп жатасыз да, туурабы? Анда бул жерде негизи баягы кызматкерлердин жетишсиздигинен дагы көбүрөөк мамиле, анан адамгерчилик жөнүндө көбүрөөк сөз болуп жаткандай да. Анткени мына азыркы эле уккандай күзөтчүдөн бери орой мамиле жасап атышат да. Анан элчилик деген бул ошол мамлекеттин баягы визиттик карточкасы, эшигин көрүп төрүнөт дегендей бир жагдай болуш керек да. Анан сыртта иштегендер, мисалы Кыргызстандагы канча үй бүлө алардын эсебинен багылып жатат. Ошол консулдукта иштеген кызматкерлер деле алардын эсебинен айлык алып атышат да. Анан ушундай бир мындай тескери мамилеге кандай десем бир чыдоого болобу, ошондой бир копол мамилегечи? Биз дайым жумуш өткөрүп атабыз. Ошо биздин өзүнүн консулдук кызматкерлери менен ошо элди мындай кабыл алуу жактан бир нааразылык болбосун депчи. Анан жанагы прямой горячий линия деп коет го, телефондор бар. Анан ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып көрсөтүп кетейин дедим эле. Бизде мындай адрес бар, интернетте дарегибиз бар. Биз консулдук кызматтын департаменти биякта Бишкекте. Ошондо мындай бир терезеси бар. Каалаган суроону же каалаган бир нааразычылыгын бизге түз жазып жиберүүсү болот.